Şubha şektүү нерселер эки түрлүү болот. Эки нерсе менен шектүү болот. Биринчиси шек шубха деген эмне дегени? Ал ошол эки тарафтан далилдер бири-бири менен карама-каршы келген шек, карама-каршы келген себептүү шек болуп калат. Бир далилди карасак, ал халал экенин билдирет, экинчиси харам экендигин. Ушул нерсени биз эмне дейбиз? Шектүү нерсе дейбиз. Нерсе үч эле болот. Халал, харам, шектүү. Мустабихат. Түшүнүңөрбү? Байнах мустабихат. Халал, харам, шектүү. Түшүнүктүбү? Шектүү деген эмне экен? Халал менен харамдын далилдери бири-бирине карама-каршы келгенде шектүү болот, биринчи жолу. Экинчи шектүү болушунун себеби халал нерсеге харам нерсе аралашып калат. Халал нерсеге харам нерсе аралашып калган учурда дагы шек болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ушул эми шектүү нерсе айтылат ушул нерседе. Эми ушундан чыгыштын жолу эмне? Биз кантип буларды айырмалайбыз десе, шектүү деген нерсе болуп атпайбы? Ушул нерсени биз бөлүп карайбыз. Кээ бир учурларда шек деген нерсе вахым болот. Вахым деген васваса болот. Жөндөн эле шектене берет. Мына суу таза эмес дейт. Не далилиң бар? Не болду буга? Не түшүп калды? Не көрдүң? Не нажас көрдүң десе билбейт. Мына бет харам дейт мисалы, не экенин билбейт мисалы. Не үчүн харам экенин айта албайт. Жөн эле шектене берсе, буну шарият эске албайт. Көп адамдар бүгүн мына нерсе халал, мына харам, мына шектүү деп чыгара берет да. Такык кылбайт. Бул туура эмес нерсе. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн биринчиси васваса деңгээлинде жөн эле айтылган сөздөр болсо, шарият аны эске албайт. Азыр буга мисал айттык го. Айша энебиздин риwayаты, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда сахабалар келип айтышкан: "Я Расулаллах, бизге эттер келет. Каяктан келгенин билбейбиз, ким сойгонун билбейбиз" дегенде, "Бисмилла" деп Аллахтын атын айтып, жей бергиле деди саллаллаху алейхи вассалам. Түшүнүңөрбү? Бул не болду? Рухсат шектүү. Экинчиси шектен сактанышлык мустахаб болот. Үчүнчүсү шектен сактанышлык важип болот. Экинчиси шек не болду? Шектен сактануучулук мустахаб болгон деңгээл болот. Мисалы хадисте келет, Сауда энебиздин атасынын не болот? Кулу болот. Баягы жариясы болот. Анан бул атасынын жариясы төрөйт. Төрөгөндөн кийин бул Сауда энебиздин бир тууган иниси болот да. Бирок башка бир адам, Зама деген адам келет дагы. Бухаринин хадиси бул. Келип айтат: "Я Расулаллах, мына бала меники" дейт. Мына бала менин биринчи аягым чөөрүм болгон, кызматчым, ушул бала меники дейт. Дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал-валаду лил фираш деп туруп, Сауда энебиздин атасына, яни кайнатасына айтат: "Бул сенин балаң" дейт. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы дабакан адамга баланын окшош жагын көрүп туруп, Сауда энебизден айткан: "Ихтажиби минха" деген, хижаб кылган деген. Көрдүңөрбү? Бул эхтият жагын айтып атат. Негизи ал-валаду лил фираш болот. Бирок эхтият жагын айтып туруп, сен мындан сактанган, хижаб кылган деди. Себеби бир тууганы болсо, анда хижаб кылынбайт. Ал махрама. Бирок шубха болгон себептүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сауда энебизди эмне кылды? Сактан деди. Бул шубха эмне болду? Шубха болуп атат, бирок мында сактанычлык мустахаб. Экинчиси бул болду. Үчүнчүсү балдар шубха кавый болот. Шубха далил менен келген болот. Далилдин негизинде шубха келген болсо, анда сактанычлык харам. Сактанычлык важип болуп калат. Түшүнүңөрбү? Далил менен айтып атат: "Бисмилла айтылган жок" деп атат. Өлүк малдап келди деп атат. Түшүнүңөрбү? Анда эми жакшы күмөн кылып жей берсек болот деген жүрбөйт. Ал жерде эми далил менен келгенден кийин сактануу важип болот дагы. Аны биз не кылабыз? Жебейбиз, ал эттен алыс болобуз. Түшүнүңөрбү?